Менин эки атам бар. Бирөөсү бай, бирөөсү кедей. Бирөөсү менин өзүмдүн атам. Бирөөсү болсо өзүм ата кылып алган бай атам. Ассаламу алейкум урматтуу достор. Бүгүнкү видеодо биз сиздер менен акчаны кантип туура пайдаланыш керек, ошол тууралуу кеп кылабыз. Ал үчүн биз сиздерге Роберт Кийосакинин Бай атам жана Кедей атам аттуу китебинен кыскача түшүндүрмө которуп даярдап койдук. Анда эмесе баштадык. Роберт Кийосакинин эки атасы. Бирөөсү өзүнүн атасы, экинчиси миллионер болушуна себепчи болгон жакын досунун атасы. Роберт Кийосакинин атасы доктор наук болгон, университетте мугалим болуп иштеген. А экинчи атасы болсо 8-классынан эле мектепти таштап, жашоонун кыйынчылыктарын опыт аркылуу үйрөнгөн киши. Экөөсү тең жакшы жашаш үчүн жетиштүү акча табышкан. Бирок өзүнүн атасы профессор, доктор наук болгонуна карабай, каза болгондон кийин балдарына төлөнбөгөн налогтор менен карыздарынан башка эч нерсе калтырган эмес. Ал эми экинчи атасы болсо, тактап айтканда досунун атасы Американын Гавайи аралдарынан эң бай адамдарынан болуп, балдарына миллиондогон доллар акчаларды калтырып кеткен. Акча табуу дагы бул өзүнчө чоң бир илим. Акчаны кантип табыш керектигин мектепте же университетте бизге үйрөтүшпөйт. Университетте албетте бизге үйрөткөнү менен университетте болгону бизге кесипти гана үйрөтүшөт. Бизнеске байланыштуу же болбосо акчага байланыштуу нерселерди үйрөтүшпөйт. Албетте университет бизге кесип үйрөткөнү жакшы. Бирок акчаны кантип пайдаланганды үйрөтпөйт. Көпчүлүк ата-энелер окуп бир кесиптин ээси болуп, ишке кирип, айлык алып, бир калыпта жашоону гана сунушташат. Ошондуктан көпчүлүк адамдар акча табышканы менен бай боло беришпейт. Дүйнөдө 1% адамдар акчаны туура пайдаланганды билишет жана бай адамдардын катарына киришет. Ал эми сиздин ата-энеңиз ошол 1% акчаны туура пайдалана алган адамдардын катарына кирбесе, анда сизди дагы ата-энеңиз окуп, билим алып, кесипке ээ болуп, бир калыпта гана жашоону үйрөтө алышат. Албетте бул жерде ата-энелерди күнөөлөгөнгө болбойт. Себеби алар дагы дүйнөдө калыптанган жашоо принциптери менен чоңоюп калышкан. Эми болсо ата-энеңиз сизди дагы ошондой бай адамдардын катарында болушуңузду каалаганы менен андай болууга үндөй алышпайт. Тактап айтканда, алар сизге жамандык каалашпайт, бирок өздөрү да туура жолду билишпейт. Туура жол дегенибиз албетте акчаны кантип туура таап, туура пайдалануу деген жөнүндө кеп. Акчага байланыштуу китептерди такыр окушпаган. Жашоого керектүү болгон орусча термин менен айтканда финансовый грамотность дегенди билишпейт. Ошону менен бирге өздөрүнү өзгөртүүдөн да коркушат. Себеби айлыктан айлыкка иштеп үйрөнүп калышкан. Ошондой учур менде да болгон. Менин үй бүлөм ошол 1% бай адамдардын катарына кирген эмес. Алар мени бай адам болуунун ордуна мага кедей болууну үйрөтүшкөн. Ар дайым алар мага университетке тапшырып, диплом алып, карьера улап, тепкичтен тепкичке көтөрүлүп, айлык акы алып, өздөрүндөй бир калыпта жашоомду каалашчу. Керек болсо менин чакан жеке кичинекей бизнесим болгон күндө дагы ата-энем мага: балам, кана эми сен дагы жумушка орношсоң? Балам, сен жумуш издеп жатасыңбы?" деп сурашчу. Ошон үчүн мен өзүм каалаган юридический факультетке эмес, ата-энем каалаган окууга тапшыргам. Бирок мен Бай атам, Кедей атам китебин окугандан кийин бул китеп мени көп нерсеге үйрөткөнүн түшүндүм. Бул китептен мен университетте 4 жылда алган билимимден дагы көп билим алдым десем жаңылышпайм. Ушул китептин авторлору менин миллионер болушума негизги түрткү болушкан. Ошентип биринчи курстун аягында мен жеке бизнес менен алектене баштадым. Эгерде силер дагы мага окшоп ошол 1% бай адамдардын үй бүлөсүнө төрөлбөгөн болсоңор, ушул Бай атам, Кедей атам китебин окуңарды сунуштайм. Көпчүлүк ойлойт, канчалык айлыгыбыз көп болсо, биздин материалдык муктаждык дагы аз болот. Баарына жетет дешет. Бирок чындыгында биз канчалык көп акча таппайлы, акчаны туура пайдаланганды билбесек, анда бул пайдасыз. Ооба, көпчүлүктүн проблемасы биз тытынып акча үчүн иштейбиз. Күчүбүздү, энергиябызды акча үчүн кетиребиз. Бирок маанилүүсү, акча үчүн иштеп жатасызбы? Токтоңуз. Эми акча биз үчүн иштөөсүнү үйрөнөлү. Акчага кул болуп иштебейбиз. Тескерисинче, акча биз үчүн кул болуп иштесин. Акчаны акча табат. Акчаны акча табуусу үчүн, ал үчүн бизге эки финансылык терминди түшүнүүбүз зарыл болот. Биринчиси активдүүлүк, экинчиси пассивдүүлүк. Актив деген бул сиздин акчаңызды көбөйтүүчү финансылык термин. Ал эми пассив тескерисинче сиздин акчаңызды азайтуучу, коротуучу термин. Бардык эле нерселер актив да, пассив да болуусу мүмкүн. Мисалы, сизде машинаңыз бар болсун,
Сиз ага айына $200 корото турган болсоңуз, бул пассив. Ал эми сиздин машинаңыз арендага берилип, айына $200 киреше бере турган болсо, анда бул пассив. Активге жеке бизнес, компаниянын акциялары жана сизге киреше алып келе турган булактар кирет. Ал эми пассивге көптөгөн керексиз чыгашалар кирет. Мисалы, кымбат баалуу телефондор, көп бензин ичүүчү машиналар, чоң үйлөр жана кредитке алган кийим-кечелер. Бул эки терминдин айырмасын билүү өтө маанилүү. Билесизби, эмнеге байлар байый берет, ал эми жардылар кайра-кайра эле акча издеп, карыз сурап, кыйнала беришет. Эмнеге дегенде, байлар тапкан акчасын активге салышат. Мындайча айтканда, оборот кылышып, жаңы бизнес ачып, киреше алып келе турган иштерди жасашат. Ал эми кедейлер тапкан акчасын пассивге коротушат. Айтайын дегенибиз пайдасыз нерселерге коротушат. Андыктан алар эч качан байышпайт. Тескерисинче, байкуш бойдон айлыктан айлыкка жашап жүрө беришет. Качан гана ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, өздөрүн өзгөртмөйүнчө ошондой абал улана берет. Эмне үчүн адам өзгөрсө болбосун? Өзгөрсө болот. Өзгөрсө болот албетте. Тапкан акчаны жаңы телефон, ашыкча шопинг, кымбат баалуу машина, мындайча айтканда чыгарышаларга корото бербей, качан гана сиз байыганга чейин акчаларды активге жумшооңуз зарыл. Мен кымбат баалуу телефон, брендовый магазиндерден кийим албайм. Менин айланымдагылар билишет, менин арзан эле телефон колдонушумду жакшы билишет. Ошон үчүн мен 17 жашымдан тарта көптөгөн бизнестерди ачкам. Ооба, акча көп короткон учурлар болгон. Бирок мен өзүм үчүн эң негизгиси көптөгөн опыт топтогом. Ал опыт мага келечектеги бизнестерим үчүн көп жардам берди. Эгерде сиз бизнес ачып банкрот болуудан корксоңуз, анда мен сизге жакшы бир кеңеш берейин. Билип алыңыз, сиз бизнес кылгандан коркуп, 3-4 жыл жыйган акчаңызды бир машина алып койдуңуз дейли. Же болбосом кымбат баалуу iPhone X алдыңыз дейли. Же болбосом чоң үй кура баштадыңыз. Тапкан эле акчаңыз үйдүн ремонтуна кетет. Мен бул жерде сиздин кредитке той өткөргөнүңүздү, же болбосом кредитке машина алганыңызды айтпай эле коеюн. Кредит өзүнчө эле бул жүрөк оору. Көрдүңүзбү? Мындай кылсаңыз тескеринче сиз уттуруп банкрот болуп жатпайсызбы? Сиз алган машина чыгаша, сатып алган чоң телевизоруңуз дагы жөн эле дубалда асылып турат. Керек болсо убактыңызды алып жатат. Ал эми сиздин кошунаңыз башында бар акчасын бизнеске салды дейли. Байкуш болуп жүрдү. Бизнес окшошпой банкрот дагы болду. Бирок ал сабак алды. Өз катасынан натыйжа чыгарып, дагы да бизнеске этият мамиле кыла баштады. Акча табуунун сырларын үйрөндү. Бир күн келип, бай адамга айлана баштады. Ал эми сиз болсо эч нерсе тапкан жоксуз. Тескерисинче тапкан акчаларыңыз керексиз нерселерге кеткен. Кошунаңыздыкы бизнеске салып, бизнеси үйрөндү. Көрдүңүзбү, сиз эч качан өзүңүздү жакшы камсыз кыла алгандарга кошулбай каласыз. Бирок ошол эле акчаларды бизнеске сарптай турган болсоңуз, утасыз. Жок, мен банкрот болом десеңиз макул. Башында банкрот болдуңуз дейли, бирок сизге ал бизнестен баа жеткис опыт топтолуп жатпайбы? Албетте, кийинки баштаган ишиңизге чоң сабак болот. Сизде суроолор пайда болушу мүмкүн. Мен өзүм каалаган нерселерди ала албасам, өзүм каалагандай акча корото албасам, анда иштеп эмне кылам деп. Урматтуу досум, кеп акчаны кандай коротууда эмес, аны туура колдонууда. Акчаны таптыңыз, кайра эле пассивге жумшай берсеңиз, анда кантип байыйсыз? Ошондуктан активдин жолдорун издеңиз. Урматтуу достор, биздин кыскача которма ушул жерден токтоду. Бул китеп дүйнөгө аты чыккан авторитеттүү китептерден болуп эсептелет. Аны окуп койсоңуз сизге жакшы эле мотивация берет. Ал эми бул кыскача бизнес насааттан мен мындайча жыйынтыкка келдим. Эң биринчи адамга эсеп керек. Анан бизнес баштагандан коркпой баштай бериш керек. Себеби жогоруда айтылгандай баары ошол тапкан акчаңызды той топурга, ашыкча эле чыгашаларга кетип калат. Андан көрө кичинекей бизнес баштасаңыз утасыз. Бир күн келип чоң ийгиликтерге жетишесиз. Урматтуу достор, биздин каналга көз салып туруңуздар. Эгерде биздин канал 10 000 подписчикке жете турган болсо, буюрса Кыргызстанда кандай жакшы бизнестерди баштоого болот, кең эле маалымат бергенге даярбыз. Ал үчүн бизге 10 000 подписчик керек. Пейлиңизди кенен кылып, биздин каналга подписаться кнопкасын басып, видеобузга лайк басып коюшуңузду сизден өтүнөбүз. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.